Бүгүнкү сабактын темасы чынжырдын бөлүгү үчүн Ом закону. Сабактын максаты электр тогу жөнүндө билимдерибизди бышыктайбыз. Ом закону жөнүндө кенен маалымат алабыз. Электр тогу менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин сактоону үйрөнөбүз. Электр тогу жылуулук, химиялык, магниттик, механикалык аракеттерге ээ. Бул жөнүндө биз силер менен өткөнгү сабакта маалымат алганбыз. Балдар, электр тогу деген эмне экени эсиңерде барбы? Электр тогу зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттүү кыймылы же болбосо зарядтардын багыттуу кыймылы электр тогу деп аталат. Төмөндө электр чынжырынын схемасы берилген. Бул жерде ток күчү, чыңалуу жана каршылык бар. Ток күчү чыңалууга түз пропорциялаш. Же болбосо бул чыңалуу менен ток күчү бирдей багытта чоңоет. Же болбосо ток күчү чоңойгондо чыңалуу дагы чоңоет деген маанини түшүндүрөт. Ал эми ток күчү болсо каршылыкка тескери пропорциялаш. Бул ток күчү кичирейсе каршылык чоңоет дегенди түшүндүрөт. Же болбосо каршылык ток күчүнө тескери пропорциялаш. Аны төмөндөгүчө түшүнөбүз. Бул чынжырдын бөлүгү. Эгерде биз чынжырдын бөлүгүндөгү каршылыкты чоңойтсок, анда ток күчү азаят. Биз каршылыкты канчалык чоңойтсок, ток күчү ошончолук кичине маанини алат. Эгерде каршылыкты кичирейтсек, анда ток күчү чоң мааниге ээ болот. Бул жерде ток күчү эң чоң мааниге ээ болгонун көрүп турасыңар. А бул жерде болсо тескерисинче каршылыктын мааниси чоңоюп, ток күчү кичине маанини алып жатат. Демек, балдар, дайыма өткөргүчтө каршылык менен ток күчү бири-бирине тескери багытта өзгөрөт. Бул жерде ток күчү эң төмөн маанини алган учур. Ал эми бул жерде ток күчү чоңойгон маанисин көрсөтүп турат. Балдар, төмөндөгү сүрөткө көңүл бургула. 3 бурчтукта ток күчү, чыңалуу жана каршылык берилген. Эгерде биз чыңалууну тапсак, анда ток күчү менен каршылык өз ара бири-бирине көбөйтүлөт. Демек, чыңалуу экөөсүнө тең түз пропорциялаш. Эгерде ток күчүн тапсак, анда чыңалуу каршылыкка бөлүнөт. Чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз, ал эми каршылыгына тескери пропорциялаш. Бул законду 1827 жылы немец окумуштуусу Ом ачкандыктан, анын урматына чынжырдын бөлүгү үчүн Ом закону деп аталат. Өткөргүчтүн каршылыгын биз реостат куралынын жардамы менен аныктайбыз. Төмөндө анын схемалык белгилениши. Бул жерде өткөргүчтүн реостатка туташтыруунун жол жобосу көрүнүп турат. Демек, өткөргүчтүн каршылыгы анын узундугуна түз, туурасынан кесилиш аянтына тескери пропорциялаш болот. Ал өткөргүч жасалган материалдан жана температурадан көз каранды болот. Анын математикалык түрдө туюндулушу төмөнкүчө. R барабар ρ көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S. Мында L өткөргүчтүн узундугу, S туурасынан кесилиш аянты, ρ салыштырма каршылык. Бирдей өлчөмдө алынган түрдүү материалдардан жасалган өткөргүчтөрдүн Ом менен алынган каршылыгы салыштырма каршылык деп аталат. Анын математикалык түрдө туюнтулушу төмөнкүчө.
Ро барабар R көбөйтүлгөн S бөлүнгөн L. Си системасында каршылыктын бирдиги Ом, ал эми салыштырма каршылыктыкы 10 мм квадрат бөлүнгөн метр. Төмөндө силер ар кандай өткөргүчтөрдүн салыштырма каршылыгын көрүп турасыңар. Бул жерде өткөргүчтөр, жарым өткөргүчтөр, ошондой эле диэлектриктердин салыштырма каршылыгы көрүнүп турат.